21 май Жалал-Абад коомдук бирикмеси Москвада мекендештер, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, аксакалдарды, элчиликтен, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, коомдук активисттер, ошондой эле Кыргызстандан келген конок Жалал-Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Мамасал Ахматов жана Жалал-Абад облусунун ардактуу аксакалы Абжапар Тагаев келишип ооз ачып кетишти. Мусулмандык парзын аткарып, Жалал-Абад коомунун уюштурган ооз ачар аземинде бардыгыбыз жүз көрүшүп отурабыз. Жалпы элчиликтин атынан ошондой эле элчибиз Алик Бектешенковичтин атынан перегражданность билдирип кетебиз. Москва жана Москва областындагы Жалал-Абад коомдук бирикмесинин жетекчиси Улан Кошматов уюштурган оозачарда Москвада жүргөн Жалал-Абад облусунун райондорунан түзүлгөн коомдук уюмдар атап кетсек Алабука, Чаткал, Аксы, Сузак, Нойкен райондорунун коомдук уюмдарынын жетекчилерине жана мекенден алыс жүргөнүнө карабай активдүү иштеп келе жатышкан мекендештерге Жалал-Абад облусунун губернатору тарабынан берилген ардак грамоталар менен сыйланышты. Дүйнө жүзүндө глобализация процесси жүрүп атат да, туурабы? Бир гана Россияда эмес, мына телевизордон башка жактан көрүп калабыз. Кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары керек болсо, Американын аймагында трактарды айдап документальный фильмдерден көрүп сыныктанып атабыз. Мен ойлойм, бара-бара ошол сиздердин бул жерден алган таалим-тарбияңар, көргөнүңөр, кругозоруңар, балдарыңарга өтүп, керек болсо неберелерге өтүп, Кыргызстандын келечекте өнүгүшүнө чоң салым кошот деген үмүттөмүн. Кыргызстан бул тоолуу мамлекет. Туурабы? Анан жанагы ошол геолог разведка бизге жетпей аткандыгы үчүн мына азыр айтып кетти, Кошкор Атадагы жалгыз гана Кыргыз нефть газ деген акционерлик коом бар. Ошо канча мына 25 жылдан ашып калды эгемендүүлүк мамлекет болгонубузга, бирок ошо Кошкор Атадагы дагы нефтини биз мына жарытуу геолог разведкалары жок, ошол көлөмүн чоңойто албай атабыз. Мен ойлойм, анан ал киши ректор айтып калды мага, Жолдош Тагаевден Тажикстандан абдан көп дейт бизде окуп аткандар. Мен өз көзүм менен көрдүм, чын айтканда. Туркмениядан абдан көп дейт. Орус тилин абдан начар билишкен республикадан келип атышат. Ал эми кыргызстандыктар эмне үчүн сиздер биздин университетте ассыңар деп калды да, мен чын айтканда андай маалымат жок эле, мен бир аз ойлонуп калдым, анан өзүмчө ойлодум. Бизде ошондой либералдуу политика болуп, абдан колледж, частный университет тияктарды ачып алып, мүмкүн же маалымат жетпей атабы. Эгерде сиздердин балдарыңыздар окууну бүтүп аткан, же болбосо колледжди бүтүп аткан балдар болсо, мына мен азыр мен өзүм кепилдик берейин. Ушул жерден ошо ректор менен эме кылдык, керек болсо мен сизге улан бир копиясын таштап кетейин. Жеңил желпил ошол заочный болсо да окутуп коюңуздар. Анан кийин мен ойлойм ошондой ийгиликтер болот. Жалал-Абад коомдук бирикмесинин жетекчиси Улан Кошматов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Мамасал Ахматовго ыраазычылык билдирип, белек тапшырды. Жалал-Абад коомдук бирикмесинин Москвадагы ушул биздин жигиттер, кыздар ушундай бир бүгүн мына биздин келгенибизге багыштап ооз ачырып ушундай бир дасткон жайып отурушат. Мен ушул биздин мына Кыргызстандан алыскы жерде болсо дагы мына Россиянын Федерациясынын борборунда Москва шаарында иштеген мекендештериме, бир туугандарыма ушул Жалал-Абад областынын элинин атынан ошондой эле мына ыйгарым уктуу өкүлдүн аппараттын өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдиргим келип отурат. Себеби мына бул жерде бир эле өздөрүн бая бала чакасын бакпастан, Кудайга шүгүр, мына биздин жакшы чыган жигиттерибиз, кыздарыбыз азыр айылдарга, бала бакчаларга, мектептерге, спорт зал, футболдук аянтчаларга өздөрүнүн жардамын берип, мына биздин мекенибиздин өсүп өнүгүүсүнө чоң салым кошуп отурат. Москвадагы бүт эмгек мигранттардын башын бириктирип, ынтымактуу бекемдеп атасыздар. Анан кийин эми мына ушул бүгүнкү глобалдашуу процессиндеги биздин кыргыздардын ору
Orada Құдай көрсе келешекте абдан маанилүү. Мен ойлойм ушул жерден көргөн билгендердин баардыгын биздин эмгек мигранттары тажрыйба топтоп өздөрү аркылуу, балдары аркылуу, келечектеги небере чөйрөлөр аркылуу Кыргызстандын өнүгүшүнө түздөн түз салым кошот деген ойдомун. Бүгүн биз Жалал-Абад коомдук бирикмеси жалпы райондук, шаардык жетекчилердин, эр азамат жигиттердин көмөгү менен жана жалпы кыз келиндердин демөөрчүлүгү менен ушул бүгүнкү ооз ачарлык аземни өткөрүп отурабыз. Буга атайын себепкер болгон биздин улуу урматтуу меймандарыбыз бар. Булар Жалал-Абад областынын экс-губернатору Абжапар Тагаев жана азыркы учурдагы губернатордун биринчи орун басары Мамасалы Такабаевичтин келиши себеп болуп отурат. Булар дагы кур кол келбестен биздин алыста жүргөн Жалал-Абадтык мекендештерибизди, жигиттерибизди, кыздарыбызды жакшынакай алкыштары, ардак грамоталары менен сыйлап кетишти. Аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Улан Кошматов башында турган жамаат, ар бир райондун аким бул жактагы төрагалары ушундай бир ооз ачар иш-чарасын жасадык. Бүгүн бизге Жалал-Абад областынын биринчи орун басары губернатор агабыз келди. Жакшы, Алла разы болсун. Губернатордун орун басары агабыз бизди ушундай жасаган иштерине дипломдорду, грамоталарды, акчалай сыйлыктарды берип кетти. Биз мындан ары ушу бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Элибизге кызмат кылабыз деген чоң, зор күч пайда болду. Бардык жалпы кыргыз элибизге аман эсендик, бакубатчылык, бардык жакшылыктарды каалайбыз. Аман болгула мекендештер. Айлардын султаны болгон Орус айында отурабыз. Бүгүн Жалал-Абад коомдук бирикмеси биригип Москвада жалпы кыргыз мекендештерибизди чакырып, башка коом төрагаларын чакырып, ооз ачуу аземин өткөрдүк. Жалпы кыргыз элим ниет кылып кармаган оозуңуздар кабыл болсун. Алыс жерде жүрөбүз мекенден. Тапканыңар өзүңөргө буйруп, Кудай Таалам ошонун берекесин берсин. Кыргыз элим ар дайым биримдикте, ынтымакта бололу. Кылган ишибизге так болуп, эл астында ак болуп, өзүбүзгө ар дайым сак болуп жүрөлү. Бүгүн буюрса Москва шаарында Жалал-Абад коомдук бирикмебиз жалпы ушул биздин аксакалдар менен, биздин ушул лидер төрагалар менен кошулуп биримдикте Жалал-Абад коомдук бирикмесинин ооз ачар аземин өткөздүк. Негизи ушул жыл эле Орозо маалында салкка айлангандай коомдук уюмда чогуу өткөзүп турабыз. Быйыл ушул биздин 12 айдын султаны болгон Орозо айында Москвада аябай жакшы иш-чаралар болуп атат. Бүгүн негизи ошо ооз ачар аземибиз аябай жакшы болду. Биздин ушу оң жактагы, сол жактагы биздин аты аталаган жигиттерибизге ушул уюштуруучуны албетте ушул уюштуудан пайдаланып мен ыраазычылык билдирем. Ушундай кайсы жерде жүрбөлүк мекенибизде тынчтык болсун. Алыста жүргөн мекендештерибиз жүзү дайым жарык болсун. Аман эсен ушул буюрса дайыма ойлоп жүрөбүз, айтып жүрөбүз. Кайсы жерде жүрбөсөк дагы алтын башыбыз заман 12 көз бүтүн болуп, элибизге, жерибизге кайтканга насип кылсын депчи. Жалал-Абад областы декабрь айында түзүлгөн. Ушул коомдук кеңешке элдин добушу менен, баардык добушу менен ушу төрагалуу шайланган. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад Москвадагы Москва жана Москва областындагы Жалал-Абад коомдук бирикмебизде негизи Жалал-Абад областында 8 район, 5 шаарыбыз бар. 8 райондун төрагалары бекитилген. Жалал-Абад, Алабука, Чаткал, Аксы, Нокен, Сузак дегендейчи. Ошондой эле Көкжаңак, Мали суу жана башка таш көмүр шаарларындагы лидерлер бар. Ушулун баары бекитилген. Бүгүнкү күндө алар өзүнүн району менен, өзүнүн шаарлары менен иштешип атат. Баягындай чоң-чоң бир маселе болгондо, бир уюштуруучу маселе болгондо, башыбызга жаман иш түшүп калганда, тояш болгондо бизде группа бар. Эл башталары менен топтоймун. Сүйлөшөбүз, аксакалдар менен кеңешебиз дагы, анан Жалал-Абад коомдук ошол иш-чараны саз уланып кете беребиз. Баардык ортодо биримден ынтымак кылабыз. Башка ушу Москвадагы 7 областынын чоң-чоң коомдук уюмдар бар.
алардын дагы өзүнүн райондук, өзүнүн шаардык коомдук уюмдар менен чогуу иш кылышат. Алар менен биз биринтип ынтымактабыз. Биздин бул жакта элчилик менен, миграция менен, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышта дайыма биринтип ынтымакта иш алып келебиз. Мадина Жапарова, Арген Камалдинов, Бактыгүл Алынкулова, Гүлдесте Капарова. Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.